Жалпыңыздарга салам, Суперинфо YouTube каналынын катталуучулары. Дагы да болсо алдыда жакшы бир мыкты маек орун алганы турат. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген ишмер, акын Жыпара Исабаева эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Жыпара эже, сизге эң алгачкы эле суроом, ошол чыгармачылыкка канча жашыңыздан аралаштыңыз? Мен бүгүн эсептедим, ошол силер телефон чалгандан кийин эсептесем, биринчи жолу эң биринчи гезитке ырым чыккан кезде мен 13 жашта экенмин. Ошондон баштап эсептегенде эле ошол 40 жылдан ашык убакыт болуптур. Ошол поэзия дүйнөсүндө, чыгармачылык дүйнөсүндө келе жатканым ошол 40 жылдан ашыптыр. Кудай куткулсун. Негизи эле ошол чыгармачылыкка аралашкандан тарта кандайдыр бир устат күтүп, бирөөлөрдөн кеп кеңеш угуп, устат күттүңүзбү? Мындай жазылат, мына жолго түшсөң, бияка барасың, бул жолго түшсөң, бияка барасың деп алтын шилекейин чачыратып үйрөтөт да. Дагы бир устаттын бир түрү болот. Ал өзү көрүнбөйт, бирок жазган ырлары, жазган чыгармалары, жасаган эмгектери менен устат болуп, аркасынан ээрчиткен муундар болот да. Мен ушундай поэзиядагы устатым Алыкул Осмонов. Ушул кенедей кезимден ушул Алыкул агайдын артынан ээрчип, баягы өзүн көрбөсөм дагы ушул ырлары менен чоңойгом да. Ошо мени поэзия дүйнөсүнө, ыр дүйнөсүнө алып келген ушул Алыкул агайыбыз, атабыз десем болот. Алыкул Осмонов деп калдыңыз. Мен дагы ушул Алыкул Осмонов тууралуу сизден угуп калганым бар. Ушул Алыкул Осмоновду пир тутуп көрүстөн барып турам деп айтып калган экенсиз. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Мындай да, мен кичинекей кезимден баягы Алыкулдун ырларын баса калып, жата калып окуганым үчүнбү, Алыкул атабыз дайыма түшүмө кирип турчу да. Анан түшүмө кирип, анан ошо түшүмдөн экөөбүз сүйлөшүп, ыр окушуп, ошондой кылат эле. Анан кийин турмушка чыккандан кийин бир аз баягы балалуу болуп дегендей, келиндин доору деген өзүңөр түшүнөсүңөр, ошо келиндин доорун сүрүп жүргөн кезде бир аз чыгармачылыктан алыстап калдым да. Анан жан дүйнөм бөксөрүп кеткендей болуп, бир нерсе жетишпей аткандай баягы учурлар болду да. Ыйлагың келет. Анан ошол кездерде баягы эсиме Алыкул атабыз түштү да. Анан негедир күмбөзүнө барып келсемби деген ой келди. Анан нарында жашачубуз, ал кезде жолдошум студент. Анан бир күнү сурандым, мен болсо сырттан окуп калгам. Анан барып университетиме барып келейинби деп, Кудай кечирсин деп калп айттым. Анан жолдошум мейли деп жиберди. Анан эртең менен анан узун бир Лаз деген автобустар жүрөт эле нарындан. Ошого түшүп алып, анан бул биздин автовокзалдан түшүп калып, анан таппайм, каякта деп. Анан элден сураштырып отуруп, Алыкул атабыздын мүрзөсүн таап, анан келдим дагы кудум ошо чоң атамдын төрүнө келгендей, ушундай жалпайып, жакшынакай жайланышып отуруп, көпкө чейин отуруп, анан баягы түшүмдө сүйлөшүп жүрүп көнүп калгам да. Анан мен мындай жаңыр жаздым, сизге окуп берейинби? Анан мен ушундай болуп көптөн бери жазбай калбадымбы деп сүйлөшүп отуруп, анан көз байланганга чейин отурдум. Анан бул жерден мага кандайдыр бир агыш нур келгендей болду да. Жан дүйнөмө жылуу нур каптап, бир магдырап, жан дүйнөм мемиреп, тынчтыктап, бир ушундай бир бактылуулукту сездим. Анан күйгүм кирип кеткенде, көз байланганда, анан баягы кагаздарымды жыйнап алып, анан күмбөздөрдү аралап чыгып кеттим да. Ошондо кетип баратканда дагы ушул сырдуу, ушул сүрдүү дем жер дагы, сырдуу тиктеп сунган өңдүү дем жаңы, уласам деп учуңду үзүлгөн, силер басчу жолго түштүм мен дагы деп, анан баягы ошол жерде жаткан жалаң таланттар жатат да, маркумдарга өзүмдүн ыраазычылыгымды айтып, анан чыгып кеттим да. Жада калса ошол топуракты басканга мындай өзүмдү күнөөлүү сезип, алардын үстүн тебелеп аткандай, ушундай сезим менен ошол жерден чыккам. Анан таң калыштуусу, чыгып эле эртеси нарынга кеттим. Анан Атамдын жомогу деген поэма жазылды да.
Мен өзім күткен эмесмин, мен өзім түшүнбөй калдым. Бул каяктан келип атканын билбей калдым да. Баягы өзүмдөн ал кезде компьютер жок, машинкага отурдум. Эртең менен 10-да отуруп, кечки 4-кө чейин бир дем албай, баш көтөрбөй, бир дем менен ошол жомок жазылып бүттү. 360 куплет. Мынтип башталат. Илгери кылым мурдан ичен деген, турпагын сүйүп жебин бекемдеген, акылман бир эл жашап өткөн дешет, аркалап Алатоону мекендеген, бактылуу байыр алган турагы кооз, шылдырап ырдап түшкөн булагы кооз, намыс көй жигиттери, кыздар уяң, өзүнчө кайталангыс будагы кооз деп башталат да. Бир кыз менен жигиттин сүйүүсү тууралуу чоң поэма жазылды да. Акын болуп эми ар кайсы убактарда сизге эргүү келип калат, анан кийин акын болуу, үй кожойке болуу сизге кыйынчылык жаратпайбы? Оңой эч нерсе жок да. Албетте кыйынчылыктар болду. Менин ырым бар. Бир колумда калем сабым, бир колумда казаным, жондо бала, жолдо түйшүк, көкүрөктө казалым деген ырым бар да. Анан элестет мындай, бир өмүр деген турмуштун чыйыр жолунда аял киши кетип баратат, үстүндө балдары жонунда, казаны, тулгасы, калемсабы, анан ааласы келгенсип ой, түйшүк, анан көкүрөгүндө казалы, эргүүсү, таланты. Ошонун баарын көтөрүп ушинтип эрбеңдеп кетип баратасың. Анан айрым адамдар, мисалы, айрым кыздар бул түйшүккө чыдабай бир экөөнү ыргытып ийиши мүмкүн да. Бирок мен ач көздөнүп баарын ошо жонума, колума жыйып алып, ушул бүгүнкү күнгө чейин келиптирмин. Мен өзүмө эмес, Кудайга ыраазычылык билдирем да, мага ошо чыдамкайлык бергенине, сабыр бергенине, ошонун баарын көтөргөн, ошонун баарын сүйгүзгөн, сүйүү бергенине ыраазычылык билдирем. Акын болуп ыр жазып келатасыз. Бул акындык өнөрдүн арты менен эмнеге жеттиңиз? Мен бул суроого биринчи мындай кайра өзүм суроо берем да. Мен элге эмне бердим? Ушул нече жыл мына колумда калем сабым түшпөй келатам. Мен элге эмне бердим? Башкаларга эмне бердим? Деген суроо. Анан жана да айттым. Өткөндө бир бала мага телефон чалды. Чипар эже, сизге чоң рахмат деп. Эмне болду десем, мен сиздин бир ырыңызды окугандан кийин мен бактымды таптым, үйүмө кайтып келдим дейт. Кайсы ырым десем, бир ырым бар. Мен терезеден сени ойлуу карап турам. Мен бактым сенсиң, а сен башка бакыт издеп кыйма чийме элдердин арасында кетип баратасың деген салыштыруу ушундай ыр бар да. Ушул ырыңызды окуп алып мен жолдон кайтып келдим. Мен үйүмө кайтып келдим, эже, менин бактым үйдө экен деди да. Анан ушундай ыйлагым келди, абдан сүйүндүм. Мындай кайрылуулар мага абдан көп болот да. Анан демек мен ырды жөн эле жазып койбой, мен өзүмдүн миссиямды, акындык миссиямды аткарып атам. Мен кимдир бирөөлөрдүн жан дүйнөсүнө кичинекей болсо дагы жарык ыр болуп атам деген кубаныч менен жашайм. Ошол эле учурда поэзия мага эмне берди десем, ошол эле окурмандарымдын сүйүүсүн берди, ошол эле окурмандарымдын ыраазычылыгын берди. Мунун баары акын үчүн бакыт да. Балдарыңыздан сиздин жолуңузду жолдоп, ушу акындык өнөрдү алып кеткендери болдубу? Мен балдарымдан мындай карасам баарында талант бар. Бирок баардыгы башка кесипти аркалайт. Анан эң кичүү балам 4-курста окуйт, студент. Ушул баламдын ой жүгүртүүсү, фантазиясы, анан бир жазуучулукка болгон шыгы, чыгармачылык өнөрү мындай бар да. Мен андан көрөм. Ал азыр башка туризмде окугандыктан ошо менен алаксып жүрөт. Бирок ушул баламдан качандыр бир чоң чыгармачыл инсандын жолу ачылат деп ишенемин да. Маегиңизге чоң рахмат эжеке, ишиңизге ийгиликтерди гана каалайбыз. Келиңиз, эми сизге эрки микрофон берели. Биринчиден силерге чыгармачылык ийгилик каалаймын.
ошол супер инфо гезити башталган кезде биз дагы гезит ачып баягы удаалашып иштегенбиз чуркап. Менин кесиптештерим, мен силерди абдан жакшы көрөмүн. Дайыма эле ошол эл менен чыгармачыл адамдардын, коомчулук менен бийликте тургандардын айтор ортодо дайыма көпүрө болуп, жакшылыктын жарчысы болуп жүрө бергиле дегим келет. Ошондой эле жалпы жумурай журтума, элиме тынчтык, бейпилдик каалаймын. Укканыбыз эле поэзия болсун, укканыбыз эле ыр болсун, мамлекетибиздин пайдубалы бекем, түндүгү бийик, анан туубуз дайыма түшпөй желбиреп турсун. Мынакей сүйүктүү көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген ишмер акын эжекебиз Жипара Исабаева бүгүн конокто болду. Видео жакса лайк басып, коңгуроону басууну унутпаңыз. Кийинки көрсөтүүдө жолукканча сак саламатта туруңуздар.